Алоя сизге күч дем гана бербестен ден соолугуңузду кошо чыңдайт. Алоянын 300 грамм маңызына 250 грамм май айындагы таза балда 700 мг кагор виносун аралаштырыңыз. Жакшылап аралашкан соң аны ачык эмес күңүрт түстөгү бөтөлкөгө же банкага коюп, сыртынан капкара материал менен байлап койсоңуз да болот. Күн нуру тийбеген караңгы жерде 5 күн бою коюп коюңуз. Андан соң күнүгө 3 маал 1 чай кашыктан тамак алдында ичүү керек. 100 грамм алояга 500 грамм грек жаңгак, 300 грамм бал, 3 же 4 лимондун согун сыгып алып аралаштырасыз. Күнүгө 3 маал тамак алдында 30 мүнөт мурда 1 чай кашыктан ичип туруңуз. Алоянын жалбырактарын кесип тарелкага салып, аны 8 же 12 күнгө чейин муздаткычка коюп коюу керек. Ошончо убакыттын ичинде жалбырактардын ичиндеги ширеси коюланып калат. Анан ошол шире көздүн клеткасына жакшы жардам берет дейт. Алоянын жалбырактарынан ширени сыгып алгандан кийин жаңгак бал менен аралаштырып, анын үстүнө лимондун согун кошуп аралаштырасыз. Бул аралашманы муздаткычта сактоо керек. Алоянын жаңы сыгылган ширесин күнүгө эртең менен ачкарын 1 чай кашыктан ичип турсаңыз, ал кандын составын жакшыртат. Жаңы сыгылган ширени бал менен аралаштырып, жаш балдарга да ичирсе болот. Пайдалуу кеңеш: алоя гүлү миңдин бири. Учурда кант оорусу дүйнөдө эң көп таркаган оору жана аны менен миллиондогон адамдар оорушат. Мына ушул жанды кыйнаган ооруга кадимки алоя гүлү шыпа болот. Анын кандагы канттын өлчөмүн төмөндөтө ала турган касиети бар. Алоя баарыбызга бала күнүбүздөн тааныш өсүмдүк. Ал ден соолукту чыңдоодо жакшы жардам берип, сулуулук үчүн да колдонулат. Дээрлик көпчүлүгүбүздүн үйүбүздө кездешкен бул бөлмө өсүмдүгүн өстүрүү жана карап багуу көп түйшүктү талап кылбайт. Алоя гүлүн кант оорусунда колдонуунун тамыры бир кылымга гана созулбайт. Бүгүнкү күндө адистер алоя чындап эле бул ооруга миңдин бири экенин далилдеген изилдөөлөрдү жүргүзүшүүдө. Белгилүү болгондой, кант оорусу 2 түргө бөлүнөт жана ар бири ар башка дарылоону талап кылат. Бул жерде белгилеп кетүүчү нерсе, алоя гүлү кант оорусунун 2 түрү менен жабыркагандар үчүн пайдалуу. Бул оорулууну инсулин ийнесин саюунуу зарылдыгынан куткарууга жардам берет. Кант оорусунун түрлөрү: 1-түрдөгү кант оорусу. Бул учурда адамдын организми инсулин бөлүп чыгара албайт. Мындан улам адам инсулин затын тыштан алып турууга мажбур болот. 2-түрдөгү кант оорусу. Бул оору көбүнчө чоң адамдарда кездешет. Бул учурда адамдын организми инсулинди бөлүп чыгарганы менен аны тиешелүү түрдө колдоно албай калат. Жогоруда айтканыбыздай, алоя гүлү кант оорусунун 2-түрүндө жардам берет жана кандагы канттын өлчөмүн төмөндөтө алат. Дарылоо жакшы жардамын бериш үчүн алояны канткенде туура пайдаланууну билишибиз керек. Күн санап канттагы глюкозасынын өлчөмү нормадан ашыкчы адамдар көбөйүп жаткан биздин күндөрдө алоя гүлүнүн пайдалуу касиеттерин билип коюу ашыкчылык кылбайт. Алоя гүлүнүн кант оорусунда тийгизген пайдасы: алоя кандагы канттын өлчөмүн табигый жол менен азайтат. Бул гүлдүн ширеси кандагы глюкоза менен биргеликте кант оорусунан жабыркаган адамдын абалынын оңолушуна жардам берет. Алоянын ширесин такай пайдалануу бөйрөктөр менен жоон ичегинин иштешин жакшыртат. Кант оорусунда дал ушул 2 орган көп жабыркайт. Алоя ширесин такай пайдаланган адам медициналык дары-дармек колдонбой туруп, оорунун күчөшүнүн алдын алат. Алоя гүлүнүн ширесинин 2 өлчөмүн күн сайын кабыл алуу кандагы канттын өлчөмүн бир кыйла азайтат. Алоя гүлүндө кандагы канттын деңгээлин азайтуучу жана жөнгө салып туруучу гликоманын жана антрахинон заттары кездешет. Алоянын ширесин 2 ай колдонуу менен кандагы канттын деңгээлин 50% азайтууга мүмкүн. Бул өсүмдүктүн ширеси адамдын организмин андагы топтолгон керексиз заттардан арылтууга жөндөмдүү. Бул болсо кант оорусунда абдан маанилүү. Кант оорусунан тышкары дагы алоянын ширеси кант оорусу чакырган дагы башка ооруларда, мисалы теридеги жараларда, инфекция алууда жардам берет. Алоя ширеси сезгенүүдө да мыкты дарыгер. Алоя ширеси табигый каражат. Андыктан аны кант оорусунда колдонуунун эч кандай зыяны жок. Кант оорусунда алоя гүлүнүн ширесинен күн сайын 1 чай кашык ичип туруу сунушталат. Улам убакыттын өтүшү менен күнүнө 1 эмес 3 чай кашыктан кабыл алууга өтүү керек. Үй шартында ар кандай оорунун алдын алуу үчүн алоя гүлүнүн ширесин коктейль катары колдонуу жакшы натыйжасын берет. Эскертүү: колдонуунун алдында сөзсүз өзүңүздүн дарыгериңиз менен кеңешүүңүз зарыл. Жөтөл менен какырыктан кутулуу үчүн сабиз менен балдан даярдалган жөтөлгө каршы таасирдүү каражатты сунуштайбыз.
Кыш бул керемет мезгил, таза абада сейилдөө, жылгы аяк тебүү. Бирок кээ бир адамдар үчүн кыш бул сасык тумоо жана жөтөл. Адамдар кышкысын көбүнчөсү суук тийгизип алышып, узак убакытка какырык менен жөтөлдөн арыла албай оораланышат. Көптөгөн дары-дармектер терс таасирге ээ. Ошондуктан мындайда натуралдык каражаттарды колдонуу артыкчылыктуу. Биз сиздерге сабиз менен балдан даярдалган жөтөлгө каршы таасирдүү каражатты сунуштайбыз. Сабиз менен балдын негизиндеги бул жөнөкөй рецепт жада калса өтүшүп кеткен жөтөлдөн арылтат. Сабиз, табигый бал, суу. Сабизди жууп тазалайсыз, аны майда бөлүктөргө туураңыз. Тууралган сабизди 200 мл кайнап жаткан сууга салып, жумшаргыча кайнатуу керек. Андан соң сабизди суудан алып чыгып, блендерге салып эзесиз. Ага суу менен кошо 3-4 аш кашык бал кошуп аралаштыруу зарыл. Ошентип сиздин табигый каражатыңыз даяр болот. Аны айнек идишке коюп, муздаткычта сактоо керек. Күнүнө 3-4 жолу 1 аш кашыктан ичүү керек. 2 күндө сиз жөтөлдөн кутуласыз. Бул абдан даамдуу рецепт болгондуктан балдарды дары ичүүгө кыйноонун кажети жок болот. Бул сиропту колдонуп жөтөлдөн айыгып, ден соолукта жүрүңүз. Белгилей кетсек, сабиз абдан пайдалуу жашылча. Ал айрыкча диабет менен жабыркагандар үчүн жана гипертонияда пайдалуу. Сабиз иммунитетти жогорулатып, жүрөк, кан тамыр, рак ооруларын алдын алат. Холестеринди азайтып, терине жашартат. Анда кальций жана А витамини бар. Баш ооруганда канча чыдаса болот же дарыгерге качан кайрылуу керек? Мезгил алмашканына, пандемиялык маанайдан же башка стресстик абалдарга байланыштуу баш ооруган учурлар көп эле адамдын көйгөйү болсо керек. Орусиялык врач-невролог Павел Бранд баш ооруга канча чыдоо керектиги тууралуу кеңештери менен бөлүштү. Адистин айтуусунда жада калса жеңил баш оорунуда ооруну басуусу дарынын жардамы менен бат басып койгон жакшы. Анткени анын кандайча өнүгүп кетерин алдын алуу мүмкүн эмес. Эң жакшысы дарыгерлерге кайрылуу керек, бирок ар дайым эле ооруканага бара берүүгө шарт боло бербейт эмеспи? Ошондуктан баш ооруну анализ кылганды билип алган ашыкчылык кылбас. Эгерде баш оору тез-тез дарыларды талап кылса, анда бул адиске кайрылууга олуттуу себеп. Дары ичип жатканыңызга карабай баш ооруңуз 3 күнгө созулса, бул адиске кайрылуу керек деген белги. А эгер 15 күн 1 ай бою жүрө берсеңиз, натыйжасы жакшылыкка алып барбайт. Хроникалык баш ооруга чалдыгууну каалабасаңыз, алдын алуу зарыл, дейт врач-невролог Бранд. Баш ооруга каршы универсалдуу дары-дармектер жок деп баса белгиледи невропатолог. Эгерде сиздин башыңыз анда-санда гана ооруй берсе, анда сиз кандайдыр бир стероидтик эмес сезгенүүгө каршы дарыны колдонсоңуз болот. Бул ооруну бир жолку басуу үчүн эң жакшы. Эгерде тез-тез колдонуу талап кылынса, анда адис менен кеңешип өзүңүз үчүн атайын ооруга таасир этүүчү дарыны тандасаңыз жакшы болот. Эскерте кетсек, дарыны туура эмес тандоо кээде баштын оорусун күчөтүп жибериши мүмкүн. Пайдалуу кеңеш. Манжалар менен чачты тараса ак түшпөй баш оорунун алдын алат. Сулуу жана дени сак болом десеңиз, төмөндө тизмелекте турган көнүгүүлөрдү аткаруу керек. Адамдын алакандарын бири-бирине тийгизип ушалап, ысыгандан кийин бетти, кулактарды, анын түбүн, мурунду жана көздөрүнүн түбүн бир нече жолу ушаласа, анда ошол жердеги кандын жүрүшү жакшырып бузулбайт, бетке бырыш кирбейт. Бул ыкманы ар дайым жасап туруу керек. Адамдын чачын, колдун манжалары менен тароо, баштын терисин кызарганга чейин ушалуу. Бул баш ооруну алдын алат. Ооруса токтотот, чачка ак киргизбейт. Адамдын тишин бири-бирине тийгизип бир нече жолу шакылдаткан болсок, анда адамдын шилекейи арбын болуп, тамак жакшы сиңирет. Денени белоктор менен камсыз кылат. Тиш өз ордунда бек болот да оорубайт. Адамдын тилин өйдө ылдый кыймылдатканда шилекей пайда болот. Аны жутуу керек. Бул да тамак ашты жакшы сиңирет. Адам алаканы менен кулакты катуу басып кайра кое берсе, кулактагы күң тез эле жоголот. Мындай ыкманы бир нече ирет кайталоо керек. Бул кулактын угуу касиетин жакшыртат. Адамдын денесин мүмкүн болушунча кол менен ысыганга чейин кармашы керек. Муну куру жумуш деп атоого болот. Бул ыкма кандын денеге айлануусун жакшыртат. Денени чарчашынан, буту колдун уюшунан сактайт. Анар Өмүрбековна.